Бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы 400дөн ашык таштанды таштоочу жай болсо, анын 60-ына гана уруксат берилген. Акыры чикир турган жердин жалпы аянты 600 гектар. Мунун көлөмү калктын санынын өсүшү менен дагы жогорулайт дешет адистер. Бул көйгөйдү 2 жол менен чечүү мүмкүн. Биринчиси катуу калдыктардын болгон топтогон көлөмүн кайра иштетүүгө жөнөтүү. Ошол эле учурда келечекте таштандылардын топтолушуна жол берүү үчүн калдыктарды өзүнчө чогултуу принцибин активдүү ишке ашыруу. Жылдын аягына чейин 3 жылдык тиричилик калдыктарын башкаруунун натыйжаттуу инфраструктурасын түзүү боюнча иш-чаралар планы иштелип чыгат жана бекитилет. Мындан улам өлкөдө жыл сайын сентябрдын жана апрелдин 3-чү ишембисинде улуттук тазалык күнү белгиленет. Бул боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, жаратылыш аймактарын тазалоого басым жасалмай болду. Жылдын башында Жашыл Мурас компаниясы башталган. Жашыл Мурас компаниясынын алкагында биз 6 миллион бактарактарды отургуздук. Эми ошу мурасыбызды, ата-бабаларыбыздан калган табигый мурасты жашылдандырып, андан тышкары тазалап, таза бойдон келаткан урпактарга тапшырып берели деген максат менен ушу жаңы жарлыкты президентибиз чыгарды. Бул күн 4 жылдан бери дүйнөнүн 190 өлкөсүндө уюштурулуп келет. Ушул убакыт аралыгында Кыргызстан ага активдүү катышты. Ал эми өлкөдөгү биринчи улуттук тазалык күнү 17 сентябрга белгиленди. Андан кийин 2 айга созулган таза мурас өнүктүгү башталат. Государство не может нести ответственность за всех жителей нашего Кыргызстана. Это более... Мамлекет бардык жашоочулар үчүн жооп бере албайт. 5 миллиондогон адам күн сайын 3 килограммдан таштанды чыгарууда. Ошондуктан айып пулду көбөйтүш керек. Шаар боюнча 18 инспектор болсо, тургундардын баарын көзөмөлдөй албайт. Ошондуктан реформа сунуштадык. Бул боюнча кийинчерээк жарыялайбыз. Баарыңыздарды улуттук тазалык күнүнө чакырам. Жарлыкта көрсөтүлгөндөй акциянын алкагында массалык ишембиликтер, агартуу иш-чаралар өткөрүлүп, ага бардык каалоочулар катыша алат. Акцияга канчалык көп адам катышса, ошончолук натыйжалуу болот. Мисалы, Африкада ишемби сайын экологияны таштандыдан тазалоо адатка айланган. Бул ыкма менен келечек муун тарбияланууда. Кыргыз жараны концепциясы бар. Мына ошол кыргыз жараны концепциясын аткаруусу мына дал ушул биздин министрликке жүктөлгөн. Эзелтен кыргыз эли айтып келген ата-бабаларыбыз мына Манас эпосунда дагы бар, табият менен таттуу мамиледе болуу. Мына ошол багыттар боюнча, мына ошол багыттын алкагында биз дагы кыргыз жараны кандай болуш керек? Кыргыз жараны деген табиятка кандай мамиле жасаш керек деген идеологиялык жумуштарды мына иш-чаралар аркылуу жүзөгө ашыруу пландарыбыз бар. Учурда экологдор, ыктыярчылар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мэриялар менен биргеликте 17 сентябрда тазаланып турган жерлерди аныкташты. Ал жарандар көбөй салган аянттар. Эң негизги максат жаратылышты таштандыдан арылтуу гана эмес, адамдардын аң сезимин дагы өзгөртүү. Кыргызстан 2030-жылга чейин парник газдарынын эмиссиясын 44%га кыскартуу максатын койгон. Ал үчүн президент Садыр Жапаров былтыр дүйнөлүк коомчулуктун алдында 2022-жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоону сунуштаган. Аны Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын катышуучулары бир добуштан колдоп, жол карта иштелип чыккан. Анын алкагында жогорудагы өнөктүктөр өткөрүлүүдө. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Ала Той 24.